Борбор калаадагы курулуп жаткан жол, тротуарлардагы оңдоо иштери аяктаган соң УКМК тарабынан текшерүүгө алынат. Бул тууралуу Атайын кызматтын кызматкерлери кала мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү департаментинин оңдоо иштерин жүргүзүп жаткан подряддык уюмдардын жетекчилеринин катышуусунда өткөрүлгөн жыйында билдирди. Анда шаардагы жолдорду, тротуарларды жана көрктөндүрүү объекттерин оңдоодо иштин сапатын камсыздоо жана мөөнөттөрдү сактоо, эмгек маданияты жана объекттерде иштеп жаткан жумушчулардын жүрүм-туруму боюнча негизги маселелер талкууланды. Рабочий процесс должен идти непрерывно. Макулу, ошону береме кылгыла. Эми кто-то устает, кто-то хочет отдохнуть. Эми чуть создавайте условия тогда, чтобы там, я не знаю, палатки им поставьте, чтобы мындай баягы на улицах не лежали, да. Эште жаткандан кийин кишилер тартып алып, ошону талкуулатышып атат да. Эми бир шарттар түзүп бергиле, ошол жакта иштеген рабочийлерге бир палатка коюп бергиле. Момундай ысыкта биз деле түшүнүп атабыз, иштеш өтө оор, өтө ырдал да. Барып 1 сааттан эс алып, баягы тротуарларга жатып алып эс албасын да, эскаваторлордон буттарын чыгарып алып макулбу, ошол жагын карап эметкиле. Это в части трудовой дисциплины, да. Потом технадзор, гимтехнадзор. Кана технадзор. Технадзор. Силер эми ушул жолдор салынып аткан жерде силер мамлекеттин көздөрү болушуңар керек. Постоянно эртең менен бир келдиңер, түштө бир келдиңер, кечке мал бир келдиңер, чтобы рабочий процесс жылсын да. Бул мамлекет силерге эмен берип атат, силер биздин эмен контролдоп баягы эметкиле деп. Бир жума 10 күн алды жаап алып, же бетону жок, же тигиниси жок, же бунусу жок, же техникасы жок, ошондой болбосун да, макулбу? Ошол жакка да абдан көңүл бурганыңарды суранабыз. Ал эми жергиликтүү тийиштүү жетекчилер эгер жасап жаткан жолдун курулушуна кайдыгер мамиле жасап, коррупцияга жол берилгендиги аныкталса, аяусуз жоопкерчиликке тартылаары эскертилди. Андан сырткары ремонт иштерине эч бир даярдыгы жок туруп, жолдорду жабып алууга тыюу салынды. Борбор калаадагы жолдорду, тротуарларды жана көрктөндүрүү объекттерин оңдоодо иштин сапатын камсыздоо жана өз мөөнөтүндө аяктоо тапшырмасы берилди. Менин жетекчилигимдин жеке кызыкчылыгы эмес, биякта элдин кызыкчылыгы. Өзүңөр көрүп атасыңар, Бишкек шаарында застой транспорта, пробки, надо чуть оперативнее реагировать. Потом отдельно хотели довести до вас, что биякта по дорогам былтыркы жыл өттү, былтыркы жыл 1 миллиард 200 миллион было освоено, да? В этом году, да, порядка такая же, приблизительная сумма плюс-минус, да, идет на освоение именно по дорогам. Анан бияктан ачык биз сразу айтып коелу, бул мамлекеттин акчасы. Бул акча кандай өндү, кандай освоение болду, бул текшерилет. Мына азыркы учурда уже доследственный проверка башталды, былтыркы жыл боюнча. Азыр бүт объемдор текшерилип атат. Дагы бир жолу мына биякта подрядчиктер отурасыңар, по качеству, по объемам будут проверки, перепроверки. Так что я еще раз убедительно прошу, баягы есть требования РИК по РИК, да? Требования есть, госстроительные требования бар. Ошолор менен соответствующий в надлежащем порядке отчетность, чтобы тоже велась. Это касается подрядных организаций, потому что проверки начнутся. Проверять будем не только мы. Есть орган государственного этого контроля, да? Счетная палата келет эртең. Бизде келет ошон үчүн объемдор текшерилет. Ошондо мындай тура кабыл алып, дефекттер чыкса устранить этебиз. Коррупцион составляющий болсо жоопко тартыласыңар. Белгилүү болгондой, учурда баш калаада жалпы 9 борбордук жолдо реабилитациялоо иштери башталган. Алардын ичинен 3 жолдо реконструкция иштери активдүү уланууда. Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү департаментинин жетекчисинин айтымында, жолдорду оңдоп түзөө иштери белгиленген убакыттан эрте аяктап жатат дейт. Бүгүнкү күндө бардык 9 көчө жабык, 9 көчөнүн ичинен 3 көчөсү бул аяктады. Бул проспект азыр Шабдан Батыр деп коебуз. Ал Лермонтова көчөсүнөн баштап 7-апрель көчөсүнө чейин, Алматинкага чейин северный тарабы жазалып, бүгүнкү күндө эксплуатацияга берилди. Өйдөнкү тарабы бул где-то 2 жылдан кийин жасайбыз. Себеп дегенде ал жерде астында эмдиги жылкыга Бишкек теплосеть предприятиясында эмдиги жылы ошол жерде быйылкы жыл Алматинкада жүрүп жатканда теплосеть алмаштырылат. Алмаштырылгандан кийин анан толугу менен асфальт басып кетебиз. Бул планда бизде ошондой болчу. Андан тышкары Медеров көчөсү бүгүнкү күндө 7-апрель көчөсүнөн баштап Абаяга чейин ачып бердик. Бирок Панфиловага чейин 2 катмар слой асфальты басылып,
азыр ошого баягы снип боюнча күтүп атабыз. Ал жерде да разметкасын чийип туруп 2-3 күн ичинде аны да ачып беребиз. Реконструкция иштери марттын аягында башталган. Буга чейин баш калаадагы мына ушул ички жолдорду оңдоо жумуштарынан улам бир катар көчөлөрдүн жабылышы, калган жолдордо көбөйгөн автотыгын маселеси социалдык тармактарда нааразычылыктарды күчөткөн. Бирок ага карабай оңдоо жумуштары токтотулбай, өз убагында кызуу жүрүүдө дейт. Лев Толстойдо азыр 35 киши иштеп атат, 20 техника, азыркы туштар асфальт салып атабыз. Жумуш токтогон жок. Тиги Ибраимов көчөсүнөн Панфилов көчөсүнө чейин жолдор иштеп жүрүп атабыз. Азыр ошо 500 метрден асфальт баштадык. Ямочный ремонтторун график боюнча кетип баратабыз, опережение. Буюрса бүтүрүп беребиз. Жыйындын жүрүшүндө айрым көчөлөрдөгү мына ушул оңдоо жумуштарын кечки убакытка жылдыруу сунушу берилип, тийиштүү министрликтен уруксат алуу маселеси да талкууланды. Нурзат Көчөмкулова, Кудай кааласа Омуралиев, регион, Бишкек.